Арыбаңыз көрөрман, бул ирет Кактус Медиа менен биргелешкен иликтөөбүздү сунуштайбыз. Аягына чейин биз менен болуңуз. Биринчи июлда Алексей Шишов менен онлайн казино бизнесине байланышы бар Рустам Гильфанов жана Латвиянын жараны Рихард Линденин жеке учак менен Манас аэропортуна конгонун Кактус Медиа үздүк булактарга таянып жазып чыкты. Көп өтпөй Рустам Гильфановдун жандоочтору редакцияга жазып, айтылган маалыматтар чындыкка дал келбейт. Гильфановду жок иштер менен байланыштырып жатасыңар деген дооматтарды айтышкан. Бирок Кыргызстанга келип кетиши боюнча так маалымат айтылган эмес. Тек гана бул маалыматта чындык барбы, жокпу, логикалык ой калчайлы. Полит Ломбард телеграм каналы казино мыйзамы кабыл алганары менен Кыргызстанга кумар оюндарынын шылуундары пайда болгонун жана аларга кумар бизнесин өнүктүрүүнү тапшырылганын жазышкан. Бул чөйрөнүн Кыргызстанга кызыккандыгынын эч кандай жаман жери жоктой сезилет. Эгерде кеп анын алдамчылык версиясы жөнүндө эмес, мыйзамдуу казино жөнүндө болсо. Рустам Гильфановду бир нече басылмалар мыйзамсыз онлайн казино менен байланыштырып келишет. Гильфановдун Кыргызстандан бизнесин жайылтуу ниети бар экенин чек ара кызматынын жообу айтып турат. Ага караганда 2021-жылдын 13-сентябрында Алексей Шишов, Рустам Гильфанов, латвиялык бизнесмен Ричард Линде, франциялык ишкер Хаджи Ричард Хичам жана украиналык ишкер Василий Веселый SPNVM жеке учагы менен келишкени жазылган. Демек, бул адамдар экинчи ирет келишине толук негиз бар. Президенттин пресс катчысы Эрбол Султанбаев Вести KG'ге берген маалыматында президент жана жогорку жетекчиликтин башка мүчөлөрү Рустам Гильфанов менен жолукпай тургандыгын айткан. Өкмөттүн басма сөз кызматы да Акылбек Жапаров аталган бизнесмендер менен жолукпайт деп ишендирген. Кактус Медианын өздүк булактары 1-июлда Алексей Шишов жана анын өнөктөштөрү Дастан заводунда жолугушуу өткөрөрүн айтышкан. Дал ошол замат биз заводдун кире беришине барып, текшерип көрүүнү чечтик. Бир нече мүнөттөн кийин заводдун короосуна кайсыл бир чиновниктин кортежи кирип баратканын байкадык. Ачык булактардан бул жол тандабасты президенттин кортежинде жүргөнүн көрүүгө болот. Бирок өздүк булактарыбыз бул кортежде министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров экендигин айтышты. Жарым сааттан кийин Акылбек Жапаровдун кортежи анын артынан Дастан заводунун жетекчиси Эрик Апышевдин кызматтык автоунаасы кийин белгисиз ак жана кара түстөгү жол тандабастар чыгып кетишти. Бул белгисиз жол тандабастар кимдерге таандык? Өкмөттүн жана президенттин басма сөз кызматтарынын жоопторун күтөлү. 4-июлда Полит Ломбард телеграм каналы кайрадан маалымат тараткан. Анда Алексей Шишов, Рустам Гильфанов жана Василий Веселый жеке учак менен Грузияга учуп кеткендиги маалымдалат. Чынында эле ошол күнү Бишкектен Грузияга TBM-850 чакан самолету учуп кеткен. Бул самолетто 4 адам ыңгайлуу шартта дүйнөнүн каалаган бурчуна жете алат. Албетте, кандай бийлик же бизнес болбосун ишти туура жана ишеничтүү өнөктөштөр менен алып барса, суроолор жаралмак эмес. Бул көрүнүштөн улам бир нече шектүү суроо жаралып, күмөн жаратпай койбойт. Анығында, казино мыйзамынын чыныгы авторлары кимдер? Кумар бизнесин Шишов жана анын командасы ишке ашыруудабы? Кийин Шишов жана анын күмөн жараткан командасы Кыргызстандан миллиондогон акчаларды кайрадан чыгарып кетпейби? Ошондо да кайрадан жер муштап калбайбызбы? Болбосо өлкө жетекчилери бирөөлөрдүн жетегинде калгандай таасир жаралууда.